Аймактарда азык-түлүктөргө болгон баанын кымбаттыгына байланыштуу райондук жетекчилердин демилгеси менен бүгүнкү күндө мындай айыл чарба жарманкелер өтүп жатат. Мисалга алсак, бул эттин баасы кескин кымбаттаган. Азыркы учурда жарманкенин алкагында бааны туруктуу сакталуусу көрүнүп турат. Жылкынын, уйдун жана койдун эттери 500 сомдун тегерегинде. Мындай баа Манас райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан өткөрүлгөн жарманкеде коюлду. Айрыкча буга чейин дыйкандар тарабынан сакталып келген картошка, сабиз жана пиязга болгон баа башка райондорго салыштырмалуу арзан сатылды. Буга жергиликтүү тургундар ыраазы. Бүгүнкү болуп жаткан ярмарка элдин суроо талабына ылайыктуу. Биз калың эл журт разыбыз. Ушундай арзанчылык, токчулук болуп турсун, базар жакшы. Ушундай ярмаркалар дайыма уюштурулуп турса, элдин суроо талабына жараша эң сонун уюштурулган иш-чара бул бүгүнкү иш. Баардыгыбызга жагат. Буюрса мындан ары да ушундай ярмаркаларга баарыбыз толук катышып турайык. Манас районунда дыйканчылык жумуштары эрте башталып, түшүм эрте жыйналат. Беш кадам агросервис үрөнчүлүк чарбасы тарабынан өндүрүлгөн пияздын 1 килограммы жарманкеде 20 сомдон сатылды. Өзүбүздүн өндүрүлгөн продукциябыз 2024 сезонунда өндүрүлгөн пияз, Манас сортунда голландский пияз. Ошо бүгүнкү күндө азыр бул жарманкеге чыгып, баасын да төмөнүрөөк кылып, элдегиден караганда өзүбүз өндүргөн продукция деп элге бир аз жардам болсун деп бир аз баасын төмөндөтүп кызмат кылып атабыз. Негизи бизде үрөн чарба багыты, негизи ошого үрөндөрдү чыгарабыз. Будай, арпа, фасоль, пияздын өзүндө полный мындай айтканда циклы бар өзүбүздө. Мисалы өзүбүз эгебиз, үрөнүн өзүбүз чыгарабыз. Азыр 20дан сатып атам мен. 20дан берип атам. Ал эми социалдык келишим долбоорунан 100 000 сом алып, ишкерчилигин баштаган үй бүлөлөр дагы жарманкеге продукцияларын алып чыккан. Бири саан уй алып, анын сүт айраны менен үй бүлөлүк кирешесин артырып жатса, айрымдары дүкөн ачууга жетишкен. 2022 жылы 2 балама пособие алчуман. Андан кийин 2400 сом азыр ошо эмен угуп 100 000 сом берип аткан угуп калып, мен 100 000 сом магазинге продукта кошумча кошуп көбөйтөйүн деп алган болчумун. Азыр жакшы, шүгүр, продуктум көбөйтүп, базарда үйдө сатып атам. Жолдошум экөөбүз ошо продукт менен чогуу иштейбиз. Бүгүнкү жармаркага ошо үйгө керектүү оокат азыктардын баарын алып келебиз. Продукттун баарын. Карапайым калктын капчыгына ылайыкталган баалар, күнүмдүк азык-түлүгүн арзан баада алып кайткан тургундар мындай жарманкелер болуп турса деген ойлорун билдиришти. Бүгүн жакшы ярмарка болуп аткан экен. Мына жеңилдик баары арзан. Оюбуздагыдай тандап алып жүрүк продукту. Жакшы. Базар баасынан арзан экен. Аябай тим эле жакшы, мына каалагандай алып атабыз продуктларды. Жакшы, рахмат. Ушундай ярмаркаларды тез-тез уюштуруп тургула. Эл үчүн да мунун баары. Элдин жеңилдиги үчүн. Манас райондук мамлекеттик администрациясынын берген маалыматында мындай айыл чарба жарманкелери ар жума сайын уюштурулат. Бул азык-түлүктүн баасын туруктуу сактоо максатын көздөйт. Бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздугу боюнча иштерди жүргүзүп, бардык айыл өкмөттөргө маалымат жеткирип, айыл өкмөттөрдөн ошо дыйкандарга продукцияларын бүгүн алып келип, арзан баада берке розничная караганда арзан баада сатылып атат. Мисалы, картошкаларыбыз азыр 40 сом, 45 сомго түшүп калды. Пияздарыбыз да азыр 20-25 сомдон өтүп атат. Башка сабиздерибиз дагы, эттердин баалары 500-550 мындай сапатына карата. Бизде ушу Айтматов районунан, Бакаят районунан да дыйкандар келип, өздөрүнүн продукцияларын алып келип, мындай коюп сатып атышат. Бүгүн эл абдан көп. Маалыматты жеткиргенбиз ошо булактарга келип, мындай арзан баадагы ошо товарларды жакшы алынып атат. Эми жума сайын ушундай ярмаркалар уюштурулат. Белгилей кетсек, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев өлкөдө азык-түлүк корунун көлөмү жетиштүү экенин билдирип, азык-түлүктүн баасын себепсиз көтөрүп жибергендерге катуу чара көрүлөрүн эскерткен. Нурузбек Шабдымек уулу, Калмурат Мейманбеков, Манас району.